Маткенден Акшыга жеткен согуш. Экинчи дүйнөлүк согуштун туткундары постсоветтик айдыңда дагы эле көп козголбогон темалардын бири. Туткунга түшкөндөрдүн эки жагы тең. Биздикилер немистерде туткунда болушун, атигилер советтик түрмөдө көргөн азап тозокторун эстегиси келбейт. Анткени менен экинчи дүйнөлүк согуш учурунда Советтер Союзунун аймагында аскер туткундары эң эле көп тапталган. Аскер командирлери сталиндик репрессияга туш келип, азайып кеткендиктен кадрларды даярдоодогу алашендиктерден улам эссир катаал согушка даяр эмес эле. Үчүнчү рейхтин капыс кол салышынан кыйын кырдаалга кабылган Кызыл армиянын ири аскердик бөлүктөрүнүн жоокерлери каршылык көрсөтүүгө шаасы келбей, аскер жетекчилеринин башкаруу жөндөмүнүн начардыгынан улам топтоо менен туткунга түшкөн. Расмий немис булактарынын маалыматына караганда, согуш башталгандан 1945 жылдын 1 февралына чейин немистерге туткунга түшкөн советтик аскерлердин саны 6 миллионго жакын кишини түзгөн. Мына ушул миңдеген, миллиондогон адамдардын тагдыры кантты? Ар биринин өз тагдыры эмне болду? Көбү курман болгон, өлгөндөн калганы жерине кайтып эмгек жаза лагерине жөнөтүлгөн. Башкалардын мекендин чыккынчысы деп ошо Союз тушунда Кам майдандын өзүндө эле атып салышкан. Туткундардын азыраак бөлүгү гана аман калган. Алар болсо тилин тишине катып, көргөн азап тозогун айта албай арманда кете берди. 1941-45 жылдардагы немис туткунуна түшкөндөрдү издөө долбоорунун орусиялык тескөөчүсү Григорий Скворцовдун маалыматы боюнча, эркин дүйнөлүк согуш жылдарында душман басып алган Советтер Союзунун аймагында аскер туткундар үчүн 400 лагерь салынган. 41-жылы аскер туткундарын чыккынчыларга кошуп, алар тууралуу маалыматтарды жашырып, туткунга түшкөндөрдү дайынсыз жоголгондордун катарына кошкон. Фашисттик лагерде 4 миллионго жакын советтик туткундар курман болгон. 2004-2005 жылдары архивдик маалыматтар ачыкка чыгарылды. Бирок каза болгондордун жакындарынын 70% жакын адамынын тагдырын, анын качан, кай жерде каза болгонун билбейт. Кыргызстанда мурдагы аскер туткуну Азамат Алтайдын кайгылуу тагдыры белгилүү. Анын өмүр баянына байланыштуу 1985 жылы Толкундар жээкте өлүшөт аттуу көркөм тасмасы тартылган китептер, макалалар жарыяланды. Сыдык Алдашев Баткен районунун эң кооз айылы Карабулакта төрөлгөн. Ал жер мазар болуп калган, суу башыга бараткан жолдо Капчыгайдын оозунда жайгашкан. Сыдыктын апасы Турду Батырова кырчындай кезинде 3 уул, 1 кызы менен жесир калган. 1942 жылы 17ге чыккан Сыдык аскерге алынат. Үйдөгү балдардын улуусу болчу. Кол араага жарап калган чырымтал бозулан эле. Өзү курактуу чырымтал балдар менен көнгөн үйүнөн миңдеген чакырым алыста кайнап аткан Кам майданга аттанат. 1943 жылы Сыдык туткунга түшкөндө кызыл аскерлер мекен чыккынчыларын аянбай атып салышаары тууралуу каңшаар тарады. Айласыз туткунга түшкөндөр фронттун бул тарабында аларды эмне күтүп турганын жакшы билишчү. 1945 жылы согуш аяктагандан кийин жериме кайтам,
деген үмүтү биротоло өстү. Бул жылы башка туткундар менен кошо качып чыгуу аракети ишке ашпай калган акыркы мүмкүнчүлүк да өстү. Согуш аяктап аскер туткундарын союздаштар бошоткондон кийин ал ооруканага түштү. Согуштан алган жарааты, лагердеги ачкачылык, кыйноонун залакасы акыры аны алып чыкты. Тоолуу жерден келген сергек уландын саламаттыгы начарлап, арыктап сөлөкөт эле калган. Алыскы Азиядан келген жарадарды ооруканада талчыбыктай немис кыз карап, экөөнүн жылгызы келишип калат. Ошол 1945-жылы туткундарды кандай тагдыр күтүп турганын уккан Сыдык эс-сирге кайтпоону чечет. Динге берилген мусулман болгондуктан жашай турган жери Туркияны тандайт. Сүйгөн кызын ээрчитип ошол жерге келет. Немис кызга үйлөнүп, ал ислам динин кабыл алып, 2 жаштын жаңы турмушу башталат. Туркияда төрөлгөн балдарына алыста жүрүп сагынган жакын адамдарынын атын коет. Кызы Айша, да эжесинин атына коюлган. Уулунун аты Зейтмурат, абасынын аты. Ал кезде Туркия деле тынч эмес эле. Согуштан, кыйроо талкалоодон, ачарчылыктан азап чеккен дүйнө тынч турмушка көчүп аткан. Кыйынчылыктарга карабай, Сыдык ишке башот менен киришет. Үй бүлөсүн багыш, туткундан аман калгандарга жардам көрсөтүш үчүн акча керек эле. Ал кезде туткундан бошонгондон кийин союздаштар менен кошо кетип, АКШдан башпаанеге алган Азамат Алтай татаал тагдырга туш келген жердештерине колунан келишинче жардам көрсөтүүгө киришкен. Ошондо эмилгеси менен Сыдык Алдашев 1958-жылы АКШга көчүп барып, бала чакасы менен жашап калат. Согушка эч кандай кесиби жок аттангандыктан Америкада айдоочулукту үйрөнүп, таксист болуп иштейт. Балдары чоңоюп, коллежге окууга өтүштү. Ал балдарына кол жеткис болуп алыста калган туулган жерин сүйүүнү, кыргыз экенин унутпоону үйрөтөт. Зейтмуратты кыргызчага үйрөтөт. Туулган жеринин кооздугун айтып берүүдөн тажабайт эле. 1967-жылы Монтреалда өткөн эл аралык Экспо 67 көргөзмөсүнүн кыргыз маданият күндөрүн көрүшүп, Зейтмурат ал жерде мекенди билүү викторинасында сыйлыкка ээ болот. Баракеттүү согуштан Сыдыктын баласы да четте калган жок. Бирок кана байрамдан аман калды. Зейтмурат Вьетнам согушунун ардагери. Турдапа тунуулун үмүт үзбөй күттү. Эне жүрөгү алдабайт. Уулум тирүү деп жүрдү. Кийин Садыктын инисинин кызы Назгүл Алдашева абасы тууралуу маалыматтарды сурап жүрүп, архивтерге кайрылат. Ошондой каттарынын бирине расмий жооп келет. Анда Сыдык Алдашев Украинанын Житомир облусундагы урушта курман болгондордун тизмесинде экени маалымдалган болчу. Бирок алардын үй бүлөсүн аң-таң кылган кабар алыскы Америкадан 1962-жылы келди. Ал жердеги Сыдык жакындарына кат жазыптыр. Сыдык кирилл тамгасында жазалчу эмес. Алар мектепте латын тамгасында окушкан. Кийин баары орус тамгасына өтүшпөдүбү? Кыясы ага кат жазышка Азамат Алтай жардам кылган окшойт. Же өзү жазып бергендир. Өлдү деген баласы алыскы Америкадан табылганына сүйүнгөн үй бүлө Кудайга ыраазы болуп, аксар башыл чалып түлөөт көрдү. Бул эми совет бийлиги күчүндө турган мезгилде болгон иш. Ошондон кийин
жылына 1-2 жолу Сыдыктан айылына кат келе баштады. Анда ал аман эсендигин, үй бүлөсү менен жакшы жашап жатышканын жазчу. Эненин санаасы тынды. Турдапага уулунун амандыгы, жашоо турмушу эл катары өтүп атканы гана керек болчу. Энеге мындан артык бакыттын кереги барбы? Уулунун амандыгын билгенден кийин көрсөм экен деп дегдей баштады. Жараткан. Жок дегенде уулумду бир көрүп алсамчы деген эңсөө пайда болду. Турдапа 17 жашта Чырымтал бойдон кеткен уулу менен аны согушка жөнөткөндөн туп-туура 31 жыл өткөндөн кийин жолугушту. Бул 1973 жыл. Жет жерде мусапыр турмуш кечирген Сыдык, ошол эле Азамат Алтай, башка кыргыздардын баары туулган жерин сагынып, ана тоо көздөн учту. Эссир менен Акшы ортосундагы темир тор кыйла жыл бою жерин сагынгандардын демине суу сээп келе албай олтурушту. Жазган каттарынын баарында Сыдык туугандарына калаты суроолорду берчү. Баткенде жакшы мейманкана барбы? Ага токтой аламбы дечү. Буга туугандары таң кала турган. Айланайын. Баткендеги мейманкананын сак эмне кереги бар? Айылың турат, багың, үй шагың турат. Келсең бактын ичине төшөктү калың салып, дасторконду жайнатып, чайды алдына коюп, тосуп алышка жарайбыз дешчү. Ак көңүл айылдыктар четтен келгендерди карап, аңдып турганга мамлекеттик имарат мейманкана болушун, ал жерде мейман тийиштүү кызматтардын көзөмөлүндө турушу керек экенин, байкоо жүргүзүүгө баары ылайыктуу болуш керектигин билишпейт эле. 1973 жылы Сыдык Алдашев Орто Азия боюнча туристтик саякатка чыгып, анын 3 күнү ал кездеги Фрунзе азыркы Бишкекке бөлүнгөнүн, ушунча убакыт башкалаада болоорун катында баяндаган. Туугандарына ушундай кат жазат. Жолугушууга даярдык башталат. Ага жалаң эле Сыдыктын туугандары эмес, башка тийиштүү кызматтар да киришет. Ошол белгилүү органдар парткомду да туугандардын жолугушуусун даярдачулардын баардыгы толгон токой кеп кеңештерин берип, байкоо салып турушат. Жолугушуу жерди даярдашат. Ишенимдүү деген тааныштын үйүн даярдап күтүп калышат. Бир чети кызык. Ананда көрсөтмөлүү окуя болгону жатпайбы? Туугандардын баарын парткомго чакырышып, аларды узакка эмне кылышаарын кулагына коюшат. Баарынан да Турдапа жакшы кийиниши керектигин катуу тапшырышат. Четтен келгендер эссирдеги турмуштун мыкты экенин, советтик адамдар жакшы жашап жатышканын билип, жерине мактап кетсин деген далбаса го. Бирок жолугушууга болгону 3-4 саат гана убакыт берилет. Турдапа ошол учурда катуу ооруп жаткан. Согуш убагы андан кийинки оор мезгил, кендирди кескен жетишпестик, чөжүрөгөн балдарын чоңойтом деп жан аябай иштеген кездердин залакасы ушул оору болчу. Ошондо Турдапаны Фрунзеге учак менен алып келишти. Калган жакын туугандар Тажикстандын Канибадамынан поездга отуруп, 2 күн жол жүрүп шаарга жетишти. Апанын көңүлүндө тумардай бекем каткан ысык тилеги бар эле. Баламды көрүп өлсөм, арманым жок деп басса турса Кудайга жалынып, баласын күттү. Айткандай эле, уулу менен көрүшкөндөн 1 ай өтүп өтпөй Турдапа ужарыкты таштап кете берди. Турдапанын келини кичүү уулунун аялы Раат Абдиеванын эскерүүсүнүн. Жолугушууда сөз деле көп сүйлөнгөн жок. Эне менен бала бири-бирин тиктеп катып көп көтөрүп калышты.
Анан кучакташып алып ыйлап атышты. Бир топтон кийин Сыдыктын карындашы акырын аны муну сурай баштады. Апасынын абалы абдан начар экенин Сыдык түшүндү. Бул кездешүүнү ал аябай күткөн. Ал мынчалык оор болоорун, ден соолук үчүн катуу сыноо болоорун ойлогон эмес. Коштошуп жатып, апасынын жакшы карашын кайра тапшырды. Ал баарын майда чүйдөсүнө чейин эстеп отурду. Коңшуларды, классташтарын, айылдаштарын сурап атты. Абам баарын эч унутпай, мээсинде сактап келиптир. Кийин айтам деп эч нерсени унутпаптыр. Кийин 1991-жылы Баткенге өзү туулуп өскөн айылы Карабулакка келгенин айтты. Бул биздин кыштак 50 жылда деле өскөрүлбөптүр. Мен айылдын башынан этегине чейин чөө кыдырып, баарын, мектепти, туугандардын үйлөрүн, талаа менен бакты эч адашпай таап бере алам. Баары мурдагыдай эч өскөрүлбөптүр, деди. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ортону тосуп турган темир торда кулап түштү. Узак убакыт камалып жаткан адамдар бири-биринен окчун калган дүйнөнү кайрадан өз алдынча ача баштады. Бул жер советтик, тиги дөңдүн артында капиталисттик дүйнө. Ал жерден мындан 50 жылдай илгери жоготуп алган адамдарын таба башташты. 1991-жылы Сыдыктын чакыруусу менен Акшыга иниси жана келини бизге Сыдык аксакалдын оор тагдырын айтып берген Раат эже барып келишти. Азыркыга чейин туугандар ортосундагы катыш үзүлө элек. Эгемендик келгени Сыдык аксакал өзү 3 рет Кыргызстанга келип кетти. Ар кыл адамдар коомдук ишмерлер менен жолугушту. 1994-жылы анын уулу Сейитмурат Кыргызстанга келди. Ал ошол кездеги алдыңкы илимий борборлордун бири ишкерлик мектебинде, ушул тапта Кыргыз Республикасынын президентине караштуу башкаруу академиясында дарс окуган. Мүмкүн окуу жайынын архивинде ошол лекциянын жазуусу сакталып калган чыгар. Азамат Алтай менен чогуу жүргөн Сыдык Алдашев мезгил ырайын жакшы билген болушу керек. Анткени бир жагынан ачык айкындык менен кайра куруу мурда тыюу салынып келген темаларды жок кылып, окуяларды бир тараптуу, анын ичинде Экинчи дүйнөлүк согушту бир жактуу баяндоону жок кылды. Экинчи жагынан ушул кезге чейин бийлик башында турган советтик коммунисттик төбөлдөр, дымактуу элита объективдүү маалыматты жактырып ийген жери жок. Эгемендик менен өз алдынчалыктын 30 жылдыгында деле ошолордун идеологиясы үстөмдүк кылып отурбайбы? Алар сырткы дүйнөгө, өлкөгө өздөрүнө көнүмүш үгүт аркылуу коммунисттик көз караштан мамиле кылышат. Өз тарыхына, өз элине эркин, көз каранды эмес коомдук позициясынан чыгып карай алышпайт. Мына ушул кош тистүү, баарын ак же кара деп бөлүү үстөмдүк кылгандыктан Азамат Алтай менен Сыдык Алдашев сындуу инсандар эркин Кыргызстандын расмий тарыхынан четте калып олтурат. Аларды ачууга мезгил жетти. Мунун баары өткөндө эстеп, анын сабактарын кайталабоо үчүн керек. 1994-жылы Сыдык Алдашев бул дүйнөдөн өтүп кетти. Ага чейин ал эчен жыл эңсеген тууган жерине келип, суу башынан капчыгайды жарып өткөн көк кашка тоо суусун ичип, айылында элинин арасында жүрүп, апасынын көкүрөгүнө башын жөлөө ыкыбалына туш келди. Материалды чагылдырган Элмира Ногойбаева.